катар тизилген кызматтык унаалар Саптык Кароого шаар райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы, Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун сактоо кызматы, Атайын операциялар отрядынын күзөт кызматынын Талас шаарындагы бөлүмүнүн кызматкерлери милициянын ардагерлеринин алдында кароодон өтүштү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамына карата милиция кызматы коомдук коопсуздукту сактоо, кылмыштардын алдын алуу, укук бузууларды болтурбоо максатында майрам күнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Бүгүнкү жүргүзүлгөн саптык кароо Талас областынын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамына толук өткөрүлдү. Бул өткөзгөн себебибиз 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендик күнүнө карата ушу жарандарыбыздын коомдук коопсуздугун сактоо максатында өткөзүлүп атат. Андан тышкары Талас райондук жана шаардык ички иштер бөлүмдөрүндө дагы саптык кароо өткөрүлүп, ушу эгемендүүлүк күнүбүзгө коомдук коопсуздук сактоо боюнча кызмат өтө күчөтүлгөн көзүрмөн тартипте алып барууда болот. Милиция жол кыймылынын коопсуздугун сактоо кызматтары Кыргызстандын эгемендүүлүк майрам күнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Алардын кызматтык милдеттерин так аткаруусу, коомдук коопсуздук сактоосу үчүн атайын буйрук тааныштырылды. Карамагындагы өздүк курамды 2024 жылдын 30 августунан 1 сентябрына чейинки убакыт аралыгында жогорулатылган күчүрмөн даярдык баскычына кызмат өтөөгө өткөрсүн. Саптык кароодо ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамек Козукеев өздүк курамды 31 август эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы менен куттуктап, майрамдык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти жарандардын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, укук бузуулардын алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Өздүк курам арасында мыйзамдуулукту бузууга жол бербөө, кызматтык тартипти сактоону талап кылды. Ошондой эле кызматкерлердин формасын, кызматка даярдыгын текшерди. Гарнизондук саптык кароо учурунда жаңыдан дайындалган кызматкерлер өздүк курамга тааныштырылды. Ал эми өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарган бир катар кызматкерлерге атайын наамдар тапшырылды. Облустук ички иштер башкармалыкка шаардык райондук ички иштер бөлүмдөрүнө тиешелүү кызматтык унаалар калк коопсуздугун сактоо, укук бузуулардын алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартиптеги иш күнүнө узатылды. Андан соң коомдук коопсуздукту сактоо кызматы тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлерге атайын окут өткөрүлдү. Тиешелүү бөлүм башчылар, орун басарлары менен биргеликте калк коопсуздугун сактоодо кошумча маалыматтар берилди. Коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан ыкчам кызматта жүргөн кызматкерлерге, тергөө кызматындагы кызматкерлерге Талас облустунун ички иштер башкармалыгынын жыйындар залында, конференция залында, андан сырткары окуу бөлмөсүндө, окуу классында ар бир кызматка өз багыты боюнча сабактар өткөрүлдү. Анын ичинен өздүк курамдын арасында тартип бузуу, мыйзам бузуу болтурбоо максатында толуктоо сабактары өткөрүлдү. Белгилей кетсек, өлкөбүздүн эгемендүүлүк майрамына карата милиция кызматы 30 августтан тартып 1 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барышмакчы. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.